Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабакта Баткен областына караштуу Лейлек районунун Тогузбулак орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Саттарова Бюкатича Абдыгафаровна. Саламатсыңарбы, балдарым? Ден соолукта болгула дайым. Анда эмесе бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштайлы. Сабак жылмаюудан башталат демекчи. Келгиле, бири-бирибизге бир жылмаюу тартуулап коелу. Анда эмесе, балдар, көңүлүңөрдү экранга бурамын. Фирдаус, кечинде саат канчада тамактанасыңар? Кечинде бир аз эртерээк тамактаныш керек. Биз саат 8ге чейин тамактанабыз. Рахмат. Элвира, дени сак жашаш үчүн кандай жашаш керек? Эртең менен эрте туруш керек, туура тамактаныш керек, анан спорт менен машыгыш керек. Рахмат. Саламатсыңбы? Эртең менен саат канчада турасың? Saat 7'de duram. Азаматсың, рахмат. Айчүрөк, дени сак үй бүлө кандай үй бүлө боло алат? Дени сак үй бүлө тамакты убагында жеген, кечки саат 6га чейин кечки тамагын, эртең менен убагында тамактанган, спорт менен машыккан. Рахмат. Балдар, бул видеодон эмнени байкадыңар? Туура айтасыңар. Ден соолук, үй бүлө, убакыт, туура тамактануу боюнча айтып өттү. Демек, балдар, бүгүн биз силер менен дени сак үй бүлө деген темада сабак өтөбүз. Ден соолук бул чоң казына, сактайлы аны дайыма. Спорт менен дос болсоң, жашайсың күлүп дайыма. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучуларга дени сак үй бүлөнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү, үй бүлөлүк ден соолукка кам көрүүдө туура жашоо образынын негизги принциптерин үйрөтүү, үй бүлөдө бири-бирине кам көрүү жана ден соолукка жоопкерчиликтүү мамиле кылууну калыптандыруу. Балдар, дени сак үй бүлө бул үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине сүйүү, сый-урмат жана колдоо көрсөтүп, ден соолукту чыңдоо үчүн биргелешип аракеттенишкен үй бүлө болуп саналат. Туура тамактануу. Дени сак үй бүлө мүчөлөрү туура тамактанууга көңүл бурушат. Тамактардын ичинде жашылчалар, жемиштер жана белоктор болушу керек. Мунун баары ден соолук үчүн өтө маанилүү. Физикалык активдүүлүк. Үй бүлө мүчөлөрү спорт менен машыгып, сейилдеп, ден соолугун чыңдашат. Эмоционалдык колдоо. Дени сак үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине жылуу сөздөрдү айтып, бири-бирине жардам берет. Зыяндуу адаттардан алыс болуу. Тамеки, алкоголдук ичимдиктерден алыс болот. Алар тазалыкты сактап, ар кандай зыяндуу нерселерден алыс болушат. Биздин денибиз сак болуш үчүн витаминге бай мөмө жемиштер менен ар дайым тамактанып турушубуз керек. Анар болсо аз кандуулуктан арылтат, канды көбөйтөт. Бул мөмө жемиш десек болот. Мана кара наныбыз болсо буудайдан жасалат. Буудайдан бул организмге дагы пайдалуу нан. Сабыз эмнеге пайдалуу? Сабыз бул адамга эң пайдалуу жемиштерден болот да. Витаминдерге бай, бойду өстүрөт, С витамини болот сабызда. Алма эмне үчүн бизге пайдалуу? Алмада витаминдер көп, темир болот алмада. Витаминдерден С, В1, В2 витаминдер болот. Бул кальций адамдын ден соолугуга эң пайдалуу, сөөктөрүбүздү чыңдайт. Алманын пайдасы көп. Картошка эмнеге пайдалуу? Картошка болам, бул биздин экинчи наныбыз. Картошкада крахмалы бар, аскорбиновый кислотасы бар. Эң пайдалуу да экинчи наныбыз болуп эсептелет биздин. Жүгөрү эмнеге бизге пайдалуу? Жүгөрүдөн мурда ун кылып, нан жасатуу, жүгөрүнү сууга кайнатып берсе витамини эң зор болот. Силерге эң пайдалуу. Жүгөрүдө витамин көп да. Ашкабакты айтып бересизби?
ашкабакта балам витаминдерге эң бай ашкабак болуп эсептелет. Ашкабактардан самса жасаса болот, сүткө бышырса болот. Андан витаминдердин эң аз кездешкен витаминдери жок витаминдерди mana şu ашкабакта болот да. Ашкабакта К витамини болот. Бул эң пайдалуу. Бадырың болсо эң пайдалуу. Бадырыңды жазында агротубузга эгебиз. Мында соленый салаттарды жасаса болот. Кышында жейбиз соленыйларды, салаттарды жаап. Витамин бадырыңда йод болот. Көтөрүп помидордун пайдасы аябай көп. Жайында огородко эгип помидордон салаттарды жасайбыз, кышында камдайбыз. Андан кийин свежий салаттарды жасаса болот. Помидордон соленый да кылса болот. Помидордон томат кылса болот. Бардык нерсени жасаса болот помидордон. Баклажандагы эң пайдалуу жемиштерге кирет. Бул жүрөктүн иштешин жакшыртат. Организмдеги ашыкча сууларды чыгарууга жардам берет экен. Бул дагы баклажанды дагы жеп турушубуз керек. Андан кийин мына жүзүмдөн соктор жасалат, мейиз жасалат. Бул дагы организмге пайдалуу, витаминдерге бай мөмө жемиштер. Кум шекерчи? Кум шекерди көп ичүүгө болбойт. Ал адамды ашыкча салмагын көбөйтүп жиберет. Ошонун ордуга андан көрө мына бул мөмө жемиштерди, витаминге бай мөмө жемиштерди жешиңер керек. Мына балдарым, пайдалуу мөмө жемиштердин бардыгын силерге айтып бердим. Дени сак үй бүлө, дени сак улут, бул өнүгүп жаткан өлкө. Sizlerge biz tuğra tamaktanu boyunca aytmakçыбыз. Tuğra tamaktanoуда Аллах Тааланын дагы бизге Аллах Таала үчүн айтылган жакшы сөздөрүбүз бар. Туğra tamaktanoуда жөө үчүнүн 4 парзы. Бул деген тамакты Алла берди деп билебиз, алалдан берди деп билебиз. Азды көптүгү канаат кылабыз, жабалы ибадат кылабыз. Ушундай ниеттерди айтуу менен ар кимдин өзүнүн ниетине жараша болот. Анда биздин бүгүнкү айта турган өзүбүздүн огород бул жерде турган жаңгак жөнүндө болмокчу. Анда биз сиздерге өрүк жөнүндө айтып берейин. Өрүк бул мына өзүбүздүн эле ушул агородубуздан өндүрүлгөн кара өрүк. Ушул эле кара өрүктү ушундай кургатылганча жесек болот. Ушундай аны монтип сууга салып жибитип жесек болот. Муну жибиткенде табакка эле салып туруп кадимкидей кур тезгендей кылып каттуу 2 жолу жуабыз. Үчүнчүсүндө кайнак суу куябыздан кайнак суу менен чайкап турганын төгүп кайнак сууду коюп өрүк көмүлө турган болгондон кийин аны монтип капкагын жаап аны 12 саатка дымдап коебуз. Кеч даярдап койсок эртең менен ал бизге монтип даяр жумшатылган өрүк болуп калат. Эртең менен балдардын табити жок болгондугуна байланыштуу баардыгыбыз уйкудан ойгонгондо табитибиз жок болот эмеспи? Ошондуктан балдарыбызга да ошол мына бул силердин ден соолугуңарга пайда деп туруп балдарыбызга 4 болсо 5-6 өрүктү жедирип, бир турам нанды жедирип койсок, бул биздин балдарыбызга эртеңки отурган ошол сабактарына чоң жардам тиет деген ойдобуз. Анда эмесе кийинки биздин сөзүбүз алма жөнүндө болот. Ал жөнүндө биздин алмакүл чоң нерсе айтып бермекчи. Анда сөз кезеги сизде. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma çeksiz maqtovlar bolsun. Allah'ıma çeksiz şükürler bolsun. Peygamberlerime salavatlar bolsun. Men buna tuğra tamaktan jönünde almanı aytıp bereyinçilerge almanın faydalуулугunu, almanı geç tamak jegenden keyin almanı birinci alıp çuup tazalap alıp andan keyin ovqat tamak jegenden keyin almanı ovqatты жакшы сиңдириш үчүн
soğluğumuzga bir payda bolup üçüncü jeybiz. Baldarga dağın, çoğun kişilerge dağın den soğluğuna jakşı alma vitamin bolup. Baldarının umidetini kötürüp, okatı jakşı singdirip, oşonduktan almanı jegende sunuş kılamam. Jana dagı süt jönünde hem aytgım kelet. Süt bu sar menen erteң menen balдар mектepke jönөгөндө jakşı tamak jegenge iştahsı jok bolot. Oşonduktan bir krужка süt menen bir tişten nanды jеп alsa dagı jakşı. Monday dagı sütkө болгон окаттарды aytam, ana sütkө aşkabak salıp, күрүч salıp, мындай aşkabak süt aş kılgamın, buldardagın baldardын den soğluğa jakşı, immunitетini көтөрөт, baldardын den soğluğa paydalуу деп ойлоймун. Çok rahmat teneke. Annemese bana bizim çarbaçılığımızdan öndürgön süt jönünde de koşup gitti. Bundan sütün dağın bir sonun faydalı jakları kör. Uydun sütü bardığımızlar bilesizler. Bu bizim şu çarbaçılıktan öndürgön bardığımızlar uy var. Şuna sütlerdi köp kolumuzok jakşı olur. Annemese keyinki sözümüz şardalı jönünde bolmoqçu. Buna şardaldan gitti biz kapotun jakkanı soğun. Çıkarılgan şerbeti jönünde aytgım kelet. Bu bizim şu tamaktanganda daim ele tamaktanıp ушундай тамактангандан кийин суусундук үчүн колдонобуз муну. Сонун даярдалган бул суусундук бизге дагы өзүбүздүн өндүрүлгөндүктөн бул биздин табигый колдо жасалган ушундай сок. Бул сокту дагы эрте менен болсо дайым ушундай тамактан кийин колдонсок эң жакшы болот. Ушундай эле мына жана